Эми бу жерде могу жептеги болгон окуяны экиге бөлүш керек да. Бирөө авария боюнча, экинчиси ошо 13-жылдан бери жаткан реконструкция маселеси экиге бөлүш керек. Биринчи аварияда боюнча белгилүү болдук, головотяпство, бийликтеги ошол кезде отурган бийликтер, өзгөчө жанагы ошо энергетика отраслын тейлеген жетекчилер. Көрбөдүкпү кандай биздин жанагы электростанциялардын кандай акыбалга калып калдырганын. Эшикте 30-га жакын градус болсо, ичинде деле ошондой болду. Конечно, двигатель тоңмоктуу 50 марта тоң калмак да жерден. Бул болмок окуя. Бул коомдо болгон, биздин мамлекетте болгон тартипсиздик, жанагындай өз билемчилик ушуга алып келмек акыры. Ушундай келет. Бул өтө чоң биздин улуттук чоң трагедияга алып келип кое жаткан ал. Муну өтө белгилеш керек. Мына бул жанагы тартипсиздик, өз билемчилик, жана жоопкерсиздик мына ушуга алып келмек. Дагы эгер ушул болсо, мындан да башка бир дагы бир трагедияга алып келмек. Бул бир жагы. Ал эми реконструкция маселеси келгенде бул башка жагдай. А жерде мына азыр кече депутаттык комиссиянын иши аяктагандан парламентте угууларда байкалбады. Ким 1-2 кишинин эле кулагы чыгып калбадыбы? Кимдердин кызыкчылыгы үчүн жазылган, кимдер муну инициатива кылган, анан эмне деген максат кылган билинип калбадыбы? Ошол кезде жана Сапар Исаковдун, анан жанагы Калиевдин, анан жана президенттин гана көрүп атпайсызбы? Тиги аппараттын бөлүм башчысы президентине өзүнө караштуу эмес, функциясына кирбеген чарбалык маселе боюнча жанагындай кат жөнөтүп атпайбы, записка жөнөтүп атат. Ошол записканын негизинде президент мыйзамсыз буйрук берип атпайбы? Министерство энергетикага карап көр деп. Анакы жок болчу. Президент ага өкмөттүн ишине киришкенге, министерствонун ишине кирише турганга өзү анакы жок болчу. Ал арбитр, ал башка маселелер боюнча, коргонуу, коопсуздук маселелери боюнча караш керек болчу. Мына ошол жерден эле билинип калбадыбы? Ким кызыктар экен буга? Бул жагы эми мына элем тергөө кылдат текшерет го, тергеп ушеки жанагындай башында ким тургандар, заказчиктер тургандар, уюштургучулар кимдер, кимдин колу менен жазылган. Эми колуна жазылгандар көрдүк, көптөрдүн баары кол койдуруп тигинтип, башкалардын колу менен чечимдер чыгартып коюп туруп, аягында кызыктар адам экени, 1-2 экени көрүнүп калды. Бул жагы. Бул дагы биздин мамлекетте түзүлгөн жанагындай жоопкерсиздик, бийликти бүт жагынан базып туруп, өз билемдей кылып туруп башкаруусу, өздөрүнүн жазып чыккан конституцияны өздөрү орой бузуп, мына ошол экиге алып келди акыры.